Бул жер Бабурдун үйү деп айтылат экен. Анан бул байкебиз бираз тааныштырып койсуңар байке. Бул Бабурдун үйү деп айтылат. Бабур Мухаммед Захир 15-кылымда ошо 15 жашына келип жашаган экен. Когундучу элинен качып келип жерде жашап, Бабур номер китебин жазып, ош тууралуу, ошо шаардагы кооздугу тууралуу, Сулайман тоо тууралуу жазып, мындан ары Пакистан, Афганистанды багындырган Бабур. Андан ары Индияга барып, Индиянын жарымын багындырып, Индияда Тажмахал Бабурдун балдары курган. Индияда буну Бабур Шах деп аташат. Анан да бир өзгөчөлүгү бул жерде Сулайман Александр намаз окуган деген жай бар. Мына ошо Сулайман Александрдын тизесин издери деп айтылат. Сажда кылганда намаз окуп кылган издер. Ошон үчүн Сулайман тоо аталып калган. Анакей достор, анакей могул жерде Сулайман пайгамбардын тизелери ушул жерге түшүп дейт. Намаз окуган экен да. Демек чоң киши болгон окшойт. Чоң пайгамбар болуп окшойт. Карагыла. Могу тизелери кенен немеге саждага таштаган да. Ошол достор.